Коомдун баш оорусуна айланган мамлекеттин дарттары желеде ачык айкын айтылып, элдин ою комментарийлер аркылуу жетип калбады. Анда талаш тартыш жараткан желедеги башкы жаңылыктарга баш баксак. Көп ызуучунун жана териштирүүлөрдүн башы болгон видео соц тармактарга тарады. Өлкөбүздүн бала бакчаларынын биринде шырылдаган сууга бышкан кесме берилгени аз келгенсип, тамактын ичинде курт кумурскалар жүрөт. Албетте бул видео коомчулуктун нааразычылыгын жаратты. Видеонун алдында жык толгон ойлор калып, биринчилери бул бала бакча базар коргондо десе, экинчилери окуя балыкчыда катталганын айтты. Ал эми үчүнчүлөр видеону ата-энелер өзү тартканын дагы жазып чыгышты. Алардын айтымында бакчанын жетекчилиги такыр эч кандай бир сындарга баш бербей майнап чыкпагандыктан алар өздөрү кирип барып видеону тартып факт табууга мажбур болушкан. Өздөрүнө жедириш керек болчу ошол тамакты. Ошол жерде иштегендердин баарын иштен айдап соттош керек. Иш козгойлу, башкаларга сабак болот. Биздин келечегибиз ушинтип тамактанып жатса, башкасына сөз жок. Курттар чыгып ататына. Бул башкы кайталанбайт деген, бирок кайталанып атат. Бүгүн 18-11 ай. Ал эми көпчүлүктү кызыктырып келген жылдыздардын жеке жашоосунан кеп козгосок. Аша чаппасам кыргыз шоу бизнесинде алдыңкы айымдар болуп келген Анжелика Кайратовна Instagram баракчасына бир кучак ак роза менен сүрөт киргизип, ооба деп жазып койгон. Ал эми ага чейин чын жүрөктөн айтылган сөздөрүн жазып, постта калтырган эле. Мурун жаман сөз жазгандар азыр мактоо сөзүн аябай бакыт тилеп жатышат. Негативди жеңдим деп толук айталам. Акыйлет бирок сынбайт. Тагдырдын сыноосундабыз бардыгыбыз. Эртеңки күнгө эч ким сизге да кепилдик бере албайт. Мен мындай бурулушту эч качан ойлогон эмесмин. Башыма көптөн күткөн сүйүүм келип, маанайым азыр өзгөчө көтөрүңкү. Үй бүлө кура элек инсан, 5 жаш уулу. Бир туугандары менен таанышмын. Эжелери абдан сонун айымдар. Алар аркылуу таанышкам. Мени кыргыздын эң кыйын кызы дешет. Азыр ачыкка чыгууну туура деп ойлодук. Ал эми акырына кабардын жагымдуусун калтырдык эле. Дегеле көптөн күттүргөн кыш келип, көздүн жоосун алар видео интернетке да тараган. Жердин бети ак карга жабынып, пейиштегидей көрүнөт. Көп суктануулар дагы жаралды. Ал эми кыстырмагыла кетейин, видео Кытайдын Силин кыштагында тартылган. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары ушулар болду. Ангара Рыскулбекова, Арген Салбаров. Дагы да көрүшкөнчө.